Учурда бардык шайлоо комиссияларында добуштарды кол менен саноо жүрүп жаткан мезгили. Буга чейин автоматтык эсептөө урналарынын отчеттун негизинде шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыгарылган. Расмий жыйынтык ар бир добушту кол менен санап бүткөн соң белгилүү болот. Коомчулукта шайлоонун өтүшү боюнча ар түрдүү пикирлер айтылып жаткандыктан эл аралап шаар тургундарынын оюн билүүгө аракет кылдык. Жылдага караганда бул шайлоо туура өттү деп ойлойм мен. Агитация айылдарда болуп жүргөн дергегидей шайлоо неме болбоду. Элди жийип, мыйман кылып мал союп болбоду. Мен бир эсептен туура деп ойлойм да. Как ручной подсчет делает, а потом известно будет. А некоторые возмущаются, но это воля его. Но они должны знать, что это все точка поставят, это ручной подсчет. Жалпысынан алып карасак, мисалы албетте баягы сатып алуулар, акча берүүлөр, акча таратуулар аз эле болду го деп ойлойм, бирок болбоду деп да айтыш кыйын болуп атат албетте. Бирок жылдарга башка жылдарга караганда албетте аз эле болду да. Быйылкы шайлоону тиги мамлекеттин башчылары жакшы өткөрөбүз деп айтып атты го, Садыр Жапаров. Ошол чындыгына жакын эле болду. Жана акча болбосун, болбосун дегендер эми бул процесс да. Элдин маданиясы ошого баргысы толук болбосо дагы аракеттер жакшы болду. Вам скажу честно, я в политике не разбираюсь, и я далек от политики, поэтому я даже не наблюдал, что там происходит, я занимался своими делами. Буга чейин нечендеген шайлоолор өтүп, нааразычылыктар болуп келгени жалпы журтка белгилүү. Көпчүлүктүн айтымында быйылкы шайлоодо одоно эреже бузуу, акча таратуу жана башка жосунсуз жоруктар кыйла аз болду. По партиям, то есть идет. Шайлоо учурунда комиссиялар, байкоочулар катышты жана партия өкүлдөрү. Учурда бардык шайлоо комиссияларында кол менен саноо жүрүп жатат. Аппараттык жана кол менен эсептөөнүн айырмасы 5% айырма болду. Бардыгы бүткөн соң протоколдор түзүлүп тапшырылат. Занимает много времени. Быйылкы шайлоо жаңы система менен өткөндүктөн добуштарды кол менен саноо көбүрөөк убакытты талап кылды. Буга чейинки шайлоолордо партиялар канча добуш алган эле саналгандыктан жеңил болчу. Азыр болсо бир мандаттуу округтан чыккан талапкерлердин канча добуш алганын санап, тактап протоколго кол коюлуп, ар бир талапкердин байкоочуларына бирден көчүрмө мөөр басылып берилет. Андан кийин гана партиялык тизме санала баштайт. Эл оозунда элек жок демекчи, өткөндөр үчүн таза шайлоо, өтпөгөндөр үчүн аза шайлоо болуп жаткандыктан мына бүгүн дагы жалпы элдин үнүн угууга биз дагы далалат кылдык. Чыңгыз Болотбеков, Бексултан Мурадилов, СТВ.